3 күнгө ким даяр? 2001-жылдын кыш мезгили болчу. Мечитке давачылар келиптир деп калышты. Бардым. Колуна таягы бар, ак селде оронгон, узун бойлуу, арык чырай, сакалдуу киши сүйлөп жатыптыр. Жарым саат даватын уктум. Айткандары жан дүйнөмө жака баштады. Сөзүн бүтүрүп, 3 күнгө ким даяр? Деди эле, мен деп ордумдан турдум. Ушинтип, бул киши менен 3 күн даватта чогуу болдум. Үстүндө апапакай узун көйнөк, кара чапан, бутунда кончу кызыл ашыгын жаппаган көлөч. Эшикте болсо кыш, тизеден кар. Сүйлөгөнү жагымдуу, жүзүндө жылмаюу, кичипейил, бирөөнүн сүйлөгөнүн кунт коюп угат. Таанышсам бул киши айтылуу Абдулла шейх экен. Убактысын эгеримтекке кетирбеген киши экен Абдулла шейх. Тамак учурунда бейишти кеп салат. Уктаарда уйкунун адебин айтат. Түндө туруп намаз окуп, 1 сааттан ашык бата тилейт. Элиме ыйман бере көр деп ыйлап, Кудайга жалбарып турганын көрдүм. Күндүзү айыл кыдырып, элди жакшылыкка чакырмай, кечинде намаз окуп, Кудайга жалынып, дуа менен алекпиз. Бул күндөр жалган дүйнөдөгү эң бактылуу күндөрүм болду десем жаңылышпайм. Анткени бул 3 күндө бакытка жетелеген көп нерсени үйрөндүм. Сизге да төмөнкү нерселерди аткарууну сунуштайм. Биринчи, жакшылык жамандык Алладан деп ишен. Бардык ишти Аллага тапшырып, тобокел кыл. Адамдардагы көйгөй машакаттын баарына кайгыра бербе. Сен буга жооп бербейсиң. Ал тургай үй бүлөңдүн маңдайына жазылганга деле сен ээлик кыла албайсың. Балаңдын оорусун Аллахтан башка эч ким айыктыра албаса, үй бүлөлүк көйгөйүңдү Алладан башка эч ким чече албаса, карыздан кутулууңа Алладан башка эч ким жардам бере албаса, анан эмнеге башыңды оорутасың? Мунун баарынын ачкычын Аллага тапшыр. Сенин өйдө ылдыйың Аллахтын колунда. Айтса айтпаса, бардык иш падышабыз Аллах Тааланын каалоосу менен чечилет. Биздин милдет падышанын буйругун так аткаруу. Ошондо аны ыраазы кылабыз. Аллах ыраазы болсо, бардык ишти каалагандай жайгарат. Экинчи, жүзүңдөн жылмаюу кетпесин. Үстүңдөн таш жаап, астыңдан от күйүп жатса да, бир жылмайып Аллахтын тагдырына моюн сунуп кой. Бул күн өтөт, башкасы келет. Караңгынын артында жарык, кыштын артынан жаз бар экенин эстен чыгарба. Адамдын жүзүнө жылмайып кара. Мындан эч нерсе жоготпойсуң. Тескерисинче, өзүңө өзүң ыраазы болуп, жүрөгүңдө бейпилдикти сезесиң. Айланаңдагыларга да жылмаюу маанай тартуулайсың. Сылык салам жана жылуу маанай ынтымакка көпүрө, махабатка чыйыр салат. Сен жылмайсаң, аалам сага жылмаят. Үчүнчү, жакшы сөз сүйлө, же үн катпа. Эгер сөзүң акыйкат болуп, сыйга татыктуу, жакшылыкка үндөй турган болсо, айт. Тескерисинче жамандыкка үндөгөн же ушак сөз болсо, үн катпа. Ачуу душман акылдос дейт. Жакшы сөз сүйлөй албасаң, унчукпай олтур. Отурушка катышкандарды сыйлай бел, аларды кунт коюп ук. 4-чү, намазга бекем бол. Жашоондогу эң маанилүү зарыл ишим деп намазды эсепте. Намазды өз убактысында берилүү менен оку. Тамак ичүүнү унутуп калбаган сыяктуу, намазды да унутпа. Намаз сенин максатың, намаз сенин үмүтүң, намаз сенин жашооң, намаз сенин өмүрүң болсун. Эгер ушундай болсо, анда сүйүнө бер. Сен дайыма коргоодосуң, дайыма колдоодосуң, дайыма ырыскың ашып-ташып турат. Өмүрүң берекелүү болот. 5-чи, түн ортосунда жаратканга жалбарып дуа кыл. Дуанын касиети менен Алла Таала сени ар кандай апаат кырсыктардан, жин шайтандардын жамандыгынан, балейлерден коргойт. 6-чы, жакшылыкка чакырып жамандыктан тыюу ар бир мусулманга парз. Жакшылыкка үндөө ар дайым болуусу керек. Жакшы адамдар бул ишти аткара албаса, башка адамдар боштукту толтурат. Силердин араңардан адамдарды жакшылыкка, динге чакырган жана жакшы адат саналган нерселерге буйруп, жаман адаттардан тыйган бир жамаат болсун. Ошолор гана жеңишке жетүүчүлөр. 3 күнгө ким даяр?